Assalamu alaikum. Biz кезекте Япошка оналар тартуунун экинчи бөлүгүн улантабыз. Toyota East 2003-жылы чыгарылган, 2002-жылы чыгарылыптыр. 1.3 объемда $6100. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон тартып кетсе. Салон мындай жакшы абалда. Отуруштары дагы жакшы абалда. Бул нерсе электропакет. Кузовда эч кандай жумуш жок. Машина жакшы абалда. Toyota Arista 2002-жылы чыгарылган. 3 объемдо. Баасын жазбаптыр, азыр эсинен сурайбыз. Дөңгөлөктөрү кышкы. Байке сиздики? Жок. Эси жок экен, сыртынан эле тартып кетебиз. Монитор бар. Коробка автомат. Кузовда эч кандай жасала турган жери жок, урулган, чийилген жери жок. Toyota Ipsum 2003-жылы чыгарылган, 2.4 объемдо. Басын жазбаптыр, азыр эси ушул жерде болсо сурайбыз. Салону мына ушундай, монитор бар, ол сиденалар жакшы абалда. Сиздики баке? Канча деп атасыз? $8200 деп атыптыр. Алмашуу жолдору жок дейт. Родной краска экен. Опа. Бүгүн оформление болбопту. Болобу? Toyota Estima бул 3-чү поколение болуш керек. 2006-жылкы 3.5 объемдо $12300. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салон тартып кетсем, салонун ушундай, монитор бар. Кожаный. Кожабы беке? Кожа. Кожа экен. Мына ушундай бесключевой доступ бар. Кузовда эч кандай жумуш жок. Арткы камералар дагы бар. Мына ушундай. Honda Elysion 2004-жылы чыгарылган, 2.4 объемдо $9500. Дөңгөлөктөрү мондай жайкы. Салон тартып кетсем. Салон ушундай, монитор бар. Жакшы абалда. 205.000 километр жүргөн пробег. Кузовда эч кандай жумуш жок. Арткы камералар бар. Үстүндө багажник дагы бар. Кузов таза. Алдында дагы мындай парктрониктер бар. Honda Step RG1 2005-жылы чыгарылган, 2 объемдо $8400. Дөңгөлөктөр мондай кышкы. Азыр салон тартып кетсек. Салон тартып коеюн даки. Монитор бар, мультируль. Мындай жакшы абалда. Кузовда эч кандай жасала турган жери жок. Урулган, чийилген жери жок экен. Honda CR-V Японец 2002-жылы чыгарылган, 2 объемдо. Басын жазбаптыр, азыр эсинен сурайбыз. Дөңгөлөктөр мондай кышкы. Салон тартып кетсем, салон. Мына ушундай монитор бар. Жакшы абалда. Сколько просите? $8400. $8400 сурап атыптыр. Арткы камералар дагы бар. Машина жакшы абалда. Урулган, анан чийилген жери жок. Toyota Duet 2002-жылы чыгарылган, автомат коробка. $4600. Кыймылдаткычтын көлөмүн жазбаптыр. Жүзүнө 5 литр жейт дейт. Кузовда эч кандай жумуш жок. Жакшы абалда. Салон жабык экен, сыртынан эле монтуп тартып кетем.
Subaru Legacy 2003-жылы чыгарылган, $6200. Эки объем, турбо бар. Дөңгөлөктөрү мондай кышкы. Салон жабык экен, сыртынан тартып кетем мындай. Салон жакшы абалда. Кузовдо эч кандай олуттуу деле жумушу жок. Ал арткы оң бампери кичине чийилип кетиптир. Аны өзүңүздөр байкап тургандай, алдыңкы сол канатында жана бамперинде бир аз кичине жумушу бар. Odyssey Absolute 2002-жылы чыгарылган, 2.3 объемдо $6800. Дөңгөлөктөрү мондай кышкы. Эси жок экен, салон жабык, сыртынан эле монтип көрсөтүп өтөм. Кузовду туугандар өзүңүздөр көрүп турасыздар, жакшы. Honda Fit'in sedan eкен, 2003-жылы чыгарылган, 1.3 объемдо. Баасын жазбаптыр. Эгер кызыксаңыздар, бул номерге өзүңүздөр чалып сурап билиңиздер. Кузов мына ушундай, жакшы абалда, ак түстө. Отургучтар да мындай жакшы ак түстө. Полностью мондай электропакет. Артыдан мондай экен. Жакшы абалда. Honda HR-V 2003-жылы чыгарылган, 1.6 объемдо $6500. Дөңгөлөгү мондай кышкы. Салон жабык экен, тышынан эле сыртынан көрсөтүп кетем. Пакеттики ачып коебузбу? Салон тартып коеюн. Эси салонун ачты, азыр мына тартып көрсөтөбүз. Мына ушундай жакшы абалда. Байке, болушу канча? 6.3. Вложение жогу? Обмен вариант карайсызбы? Обмен вариант карабайт экен. Мына кузовдо эч кандай жумуш жок. Урулган жери жок экен. Жакшы абалда. Toyota Premio 2003-жылы чыгарылган, автомат коробка, 1.8 объемдо $6900 сураттыр. Дөңгөлөктөрү ушундай кышкы. Эс ичинде отурат, азыр эсинен сурайбыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Вложение барбы? Машинага. Андай деле жок. Дискке бар, бир канча 5000 сом болсо. Жакшыраак болот. Не алайын дедим. Ушундай жакшы абалда. Кузовдо эч кандай мындай урулган жери жок экен. Дөңгөлөктөрү мындай жакшы. Honda Stream 2002-жылы чыгарылган, 2 объемдо $5600. 2 объемдо. Дөңгөлөктөрү мындай кышкы. Салон жабык экен, сыртынан эле тартып кетебиз. Мындай жакшы абалда. Кузовдо эч кандай жумуш жок. Эки миң бешинчи жылы чыгарылган Subaru Forester 2 объемдо турбо бар, $7000 сураттыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салон тартып кетебиз. Салон тартып коеюн беке. Окончательно канча болот беке? 6.8. Вложение жогу? Вложение жок. Эме обмен вариант карайсыздарбы? Обмен вариант. Наличие дейт, обмен вариант жок экен. Мына кузовдо эч кандай жумуш жок. Машина жакшы абалда. Honda Odyssey Absolute 2002-жылы чыгарылган, автомат коробка, 2.3 объемдо $6900 бензин.
Дөңгөлөгү мондай кышкы. Салон тартып кетсек, мондай жакшы абалда. Монитор бар. Артында камерасы бар, урулган чийилген жери жок. Жакшы абалда.